Маалымат жыйынга чогулган бул жарандар 3-чү рет акыйкаттуулук талап кылып чыгышты. Алар өткөн жылдын март айында киши колду болуп, мылтыктын огунан каза болгондордун жакындары 1 жыл аралыгында укук коргоо органдары кылмышты иликтеген тергөөчүлөрдүн ишине канааттанбай келишет. Бул аралыкта кылмыштын айрым жагдайлары ачылбай жабылып жатканын айтып даттанышууда. Тергөө тагы жакшы жүрбөгөн. Бу тергөөдө өзгөндө болду тергөө. Мана ананки биз адвокатыбыз болуп, адвокатыбыз ошо котордук мына немени тергөөдө. Буну которсак бар бир темада bu tergövde, mesela şu özgöndeki tergövçü жазган söz, buna boştağınken bir kıl çıkıp atadı. Bularda bir özgörüş yok. Bu vadiyetel, bu bitti şu vadiyeli karmalgan. Buna gazı şekliyorlar, biz ayet berip atağız. Buna nemelerge bardığın tergövçülerge. Biri tergö kılıp bir şekliyorlar çakıran yok. Buna Aybek degen var, Uluk Şeytan degen var, bu Suhbat degen var, kasap. Bu yana bir Alişe degen çıkıp atadı. Mana detaylarchalar çıktı buna kelgen. Polni detaylarchalar kaçan neme söyleşken bular 11'den başta izleshke bulap paylagan bular. Окуя өткөн жылдын март айында орун алган. Ошентип жакындарын жоготкондор өлкөдө акыйкаттуулук орнойт деген сөзгө ишенбей келишет. Күч органдарынын бул аракети өлкөдөгү мыйзамдуулукту жана тартипти орнотуунун ордуна кылмыш кылган жарандардын жоопкерчиликтен олуктатып, аларга издөө жарыяланбай, эркин гана чет өлкөдө жүргөндүгүн өкүндүрөөрүн айтчууда. Ал аралыкта кылмышка байланыштуу жана окуяга далил катары алынган автоунаада кармалып турган жайдан оңдоп түзөө үчүн алынгандан нааразы. Anık ele görünüp turadi, targoli dongul oynaşkanda bul delan içiniçi, onu siyam alıp jebirgen, başında жазgаны. Şu özgönden buzulganda bul. Oşo yerden jabышкан. Biri Aybek degen bir nersesi var eken, oşo rolda bolgan, bargan eken, oşo atışka katışkan eken, ol bolsa delada jok. Qanday degeni bul? Bul hakikat boluş kerek de, bunu tavuş kerek. Bir bunday mamlaketde misaldan men buna şu mizango moyinaga kelip bunda haqiqatni aytib atam. Men haqiqat chiqarib bergeni. Meni bolam hech qayerga qatishmasa, buga bir teshesi bo'lmasa, jondan-jon kelib ele palancha ekan, pistancha ekan deb suluchaniga cho'ngaytib qo'yganim yo'q-da. Bir ele o'g'lim bor, 2 qizim bor. Meni baqa turgan, qaray turgan bir bolamni yo'q qilib qo'ydi-da. Men hozir agar o'sha mamlakatda mizami bo'yicha chechilib turgan bo'lsa, men samasut qilaman o'zim. Borib samasut qilaman. 5-6 tasini men ham jo'n qo'yayım. Бул убакка чейин тергөө амалдары жыйынтыкталып, иш Өзгөн райондук сотунда каралган. Кылмышка катышкан бир жаран кармалып, ага райондук сот 15 жыл жаза өтөө чечимин чыгарган. Бирок жабыр тарткан тарап бул чечимге макул эмес. Анткени алар бир нече фактыларды келтирип, айрым жагдайлар эске алынбаганын, кылмыш кылган жаранды өмүр бою эркинен ажыратуусу керек деген талап менен Ош облустук сотуна кайрадан даттанышкан. 15 жыл берип атат. Биз билгенбиз бул өкүмдү, что 15 жыл чыкканын биз билгенбиз заранее. 2 жолу биз отвод бергенбиз. Biz официально отвод бергенбиз Шаматовка, что бул өзүн акчаны алып койгону биз официально мына 2 өтүнүш бар бизде мына материалдарда. Бирок буга карабай 15 жыл берип атат. Ладно, хорошо. Эми областная инстанция бар, эми баарыбызга Кудай бар. Эми Ош область кандай чечет биз билбейбиз. Ош облустук ички иштер башкармалыгы окуя дыкат иликтөөдөн өткөндүгүн, тергөө амалдары толук кандуу жүрүп, кылмышка тиешеси бар деп айтылган жарандар издөөдө экендигин кошумчалашууда. Ал эми окуяга тиешеси бар жаранды чет өлкөдөн алып келүү жагы да каралган дешти. Ал эми азыр мына экинчи жаран бул издөөдө жүрөт. Бул боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кылмыш иликтөө кызматы тарабынан ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул эми биринчи Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө катталган. Ал эми тергөөгө ишенбөчүлүк келтиргенден кийин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ал эми эгерде тергөө кызматкерлерине ишенбөчүлүк келтирбеген болсо, кайрадан арызданса болот. Эскерте турган болсок, өткөн жылдын 19 март күнү Өзгөн шаарына каргашалуу окуя орун алып, белгисиз жарандар тарабынан ок атуучу куралдан 31 жаштагы жана 21 жаштагы жарандар курман болушкан. Бул иш аракет милиция кызматкерлеринин териштирүүсүнө алынып, иш сотко өткөрүлүп берилген. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс. Соттор объективдүү, реальный өкүмдү чыгарып берсе, биз ошо суранабыз.